Жашоодо дайыма эле биз бактылуу боло берсек, анда кыялданууга дагы эч нерсе калбай калат экен. Ошонун сыңарындай жашоо өзүнүн ногу менен, ак карасы менен болуп турганы деле бул кандайдыр бир туура эле деп эсептей берсек болот экен. Биз дайыма кыялданчу нерсе бактылуу бололу, же болбосо сүйүүмө жетейин, көп нерсеге жетейин деген сыяктуу кыялдансак, алардын баарына ушинтип кыялданып отурган өзү бакыт экен. Демек, ал нерсеге дагы, кыялданууга дагы бир нерсе калыш керек экен. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол кыялдарыңыздар орундалсын дейли дагы биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Баарыңыздарга салам айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул күндө дагы таң эрте саат 8ден баштап сиздер менен кечирип коюңуздар, жолугуп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Голд керектөөчүлөр тарабынан иштелип чыккан чайдын чыныгы балоочулары үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо көрсөтүүбүздү уландабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто студиябыздын коногу азыркы учурда TikTok блогер десек болот, Гүлсүн Сталбековна бизде конокто. Саламатсызбы, Гүлсүн? Кош келиңиз, кутман таңыңыз менен. Рахмат, кутман таңыңыздар менен барыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Гүлсүнгө сиздер тараптан дагы суроолор болсо бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Гүлсүн, айтсаңыз, анда негизи TikTokто кандай тартып баштагансыз? Эң биринчи тарткан видеоңуз эсиңиздеби? Азыркы учурда мисалы социалдык тармактардан байкасам, аябай активдүүсүз, дайыма тартып турасыз, тренд деп коебуз го, трендтерден калбайсыз дегендей. Эң биринчи тарткан видеоңуз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Биринчи тарткан видеом билбейм, эсимде жок. Андай эл көрсүн деп деле тартчу эмесмин. Өзүм үчүн эле, бирок азыр деле өзүм үчүн эле тартам. Биринчи тарткан видеом билбейм, эсимде жок, кызыгып калганым. Бир тартып көрдүм, анан көбүрөөк лайк алып кетти, просмотр көп болуп, ошондон анан кызыгып калдым. Демек, элдин колдоосу кызыктырат экен да, эң көп мындай көрүү же болбосо лайк канча болду эле? Көрүү миллиондон ашкан, лайк болсо 100 миңден ашык. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, мисалы жана трендтер деп коет го, аларды ким жаратат негизи? Трендтерди белгилүү блогерлер эле өздөрү тартып киргизишет, анан аларды көп киши көрөт да, ошондон тарайып чыгарышат. Туурап чыгарышат. Мисалы TikTok'ту тартып атканда бир эле дубль менен тартасызбы же бир канча жолу? Жок, бир эле болбойт да. 4-5 жолу, эң азы 4-5 жолу болуш керек. Эң азы, эң азы. Убактыңыз канча кетет негизи? Эң көп убакыт мен макияжда жасап чыгарам, мейкап переход кылып. Алга деген бир кээде 3-4 саат кетип калат. Макияж жасап, анан чыгарганга чейин. Мына ушундай жөн эле чыгып ырдап бийлеп атса, бул оңой эле нерсе экен деп ойлобогула. TikTok тарткандар билет болуш керек, бир эле тартканда сонун чыга койбойт. Ошол эле учурда өзүнө жакпай калышы мүмкүн дегендей, кайрадан тартуу процесстери улана берет. Гүлсүн, сизге чай коюп берейинчи мен? Чайымды унутуп калып электе, сизге чай коюп берейин, чай үстүндө баарлашалы. Келиңиз. Негизи бул видеолоруңузду ата-энеңиз көрүп, бир туугандарыңыз көрүп, кандай комментарий беришет? Ата-энем жакшы эле, анан энем кичине каршы. Чыкпаңыз деп берет да. Ийниңиз, байкеңиз эмес? Байкем эмес, ата-энем эмес, энем каршы боло берет. Чыкпаңыз. Эмнеге себебин айтабы? Ачык кийинбеңиз, анан көп киши көрөт деп билбейм, кызганат окшойт. Мына ушундай, эниси тарабынан экен,
негизи бул баягы курстарды окуп ачпайбы азыркы учурда, мисалы СММ дешеби, Инстаграмга керектелүүчү. ТикТокто деле мисалы ошол курстар сатылып, окуп, ушундай нерселер барбы? Ооба бар. Бирок билбейм, мен кызыкпаптырмын мен окуюн ушуну алып кетейин депчи. Атайын ТикТокто мен окуп чыгышым керек деген эмеспи? Мен андай кызыгуу боло элек да, болуп калат. Мисалы сиз каалаган видеону аябай сонун тарттым деп чыгарганда деле элдер кабыл албай коюшулар болобу? Ооба, көп эле андай. Лайктар жок болуп калат. Ооба, просмотр деле аз болуп калат, лайк деле аз болуп калат. Анан көп убакыт кетирип тарткан видеолорум ошентип албай калат да кээде. Жаман эле. Кээде жөн эле тартып койсоңуз аябай кетет. Негизи көбү деген айылдан мындай жөнөкөй болуп, малдардын арасынан же чөптөрдүн жанына ошентип тартсаң көп лайк, просмотр болот да. Анан элдерге ойлойм да, ошондой жагат болуш керек деп. Жөнөкөйлүк, демек көпчүлүгү айылдан чоңоюп келишкенде өзүнүн жагын эстешеби, балким Инстаграмда менде да сүрөттөрүм ошондой да, анткени айылдагы түшкөн, көлөч кийип түшкөн сүрөттөрүң аябай көптөгөн лайктарды алат. Мисалы TikTok ошол эле түз эфирлерге чыгып, акча тапканды да жакшы билишет, Сиз чыгасызбы түз эфирге? Мен ооба түз эфирге чыгам, бирок мындай батылдарды ойногондо кээ бирөө мындай жаман жагынан көрсөтүп салышат да. Көп эле ошентип ойношот да, сен жаман нерселер кылыш керек экенсиң утулуп калсачы. Мен ошондон көп ойногум келбейт. Анан ошо иним каршы. Ал жакта сөзсүз батыл болуш керекпи? Батыл ойносоң көбүрөөк мындай элдер көрөт, кызыгат, анан подаркаларды да ошо батыл аркылуу көп жиберишет да. Акча түшүп көргөнбү сизге? Бар, бирок мен которуп ала элекмин. Бар, бирок акча түшүп турат, Түшүнүктүү. Мындай суроо бар экен. Конокко суроо дейт. Эгерде машинаңыз болсо, эмне кылмаксыз? Машинам болсо, билбейм, айдайм. Андан башка эмне кылам? Уландысын окуп берейин, Эгерде машинаңыз болсо, жумушка шашылы жана машина менен кетип бара жатасың дейт, кокустан май кызматкерлери токтотуп калды, кантип кутуласың дейт. Акча берип же ошол жерден дароо эле TikTok кылып жибересизби дейт. Өзгөчө бир суроо экен. Билбейм, TikTok тартсаң болбойт го, серьезно деле. Азыр ушундай бир мода болуп калбадыбы? Бирөө май кызматкери кармаса деле, ким кармаса деле телефонго тартып чыгарып койгончу, балким ошондой бир ойлонуп кетишти окшойт. Жок, мен андай кылбайт болчумун. Если бузсам, эрежесин бузсам, эмне десем кылмаксың ошону. Балким уна токтотуучу жайга алып кетет болчу машинаны же болбосо эми акча берем деп айтпай эле кол, Мынакей коррупциянын баары ушул жакта жазат деп анан башталбасын. Кийинки, эгерде жашооңду артка жылдырып, азыркы учурда жылдырса, кайсы кесиптин ээси болмоксуң дейт. Артка жылдырса, чынында эмнени өзгөрткүңүз келбек? Мен английский көп окумакмын. Туризм жагын окумакмын, если. Бирок эми азыр деле болот окуса. Кеч эмес деп ойлойм. Эми деле ооба, кеч эмес, жап-жаш болуп турасыз. Кийинки билдирүү бар экен. Саламатсызбы? Азыр саламатсызбы, TikToктон канча акча тапкансыз деп суроо берген экен. 52 менен бүткөн абонент. Мен билбейм азыр канча бар экенин. Мен алып көрө элекмин да.
Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиз анда Гүлсүн, өзүңүз жөнүндө сүйлөшөлү, каяктын кызы болосуз, ата энеңиз, бир туугандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Жумгал район Байзак айылынан болом. 99-жокумун. 4 бир тууганмын, эң улуусумун, 2 энем, 1 сиңдим бар. Ата энеңиз жөнүндө? Ата энем жаш. Ата энем эмне айтам? Жаш болгондо канчада, мисалы, улуусу эле сизсиз да? Ооба. Атам 75-жокка, апам болсо 81. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, өткөндө бизге дагы бир коногубуз келип, анан көрсөк кичинекей эле боло экен да, сыртынан мындай мен антип ойлогон эмесмин, анан апам 90-жылкы. Папам болсо 85-жылкы деп коет. Алардын ушундай баласы бар, бою узун бала экен да. Таң калып калдым да, баягы жаштар бизден бир аз улуурактар эле баласы ушундай чоң болуп турса башкача көрүнүп кетет экен. Мына ушундай, сиздин да ата энеңиз жапжаш турбайбы? Ооба. Эң сонун, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге азыр бир аздан соң коногубуздан суроо болот. Суроону сиздерге беребиз. Ким биринчи туура жооп берген болсо, бизден белек бар. Андыктан күтүп туруңуздар дейли. Сиздер дагы коногубузга болгон суроолорду узата берсеңиздер болот. Мындай суроо бар экен. TikToктон башка эмне менен алектенесиз деген суроо келиптир. TikToктон башка ошо макияж, визажист. Ал тарапты да окуп бүткөнсүз. Ооба. Өзүңө окшош адамды көрүп калсаң, кандай акыбалда болот элең деп суроо келиптир. Өзгөчө суроолорду берип атышат. Билбейм, өзүңө окшош адамды көргөндүн сонун болуш керек. Ой, мен го деппи. Негизи көрдүңүз беле бул учурга чейин өзүңө окшош туруп? Жок, көргөн эмесмин. Мен эле жалгызмын деп койбойсуң. Жакшы, TikTokко келсек, TikTokто күнүнө канча видео тартып чыгарасыз, же болбосо бул бош убактыңызга жараша болуп калабы? Күнүнө деле тартпайм, бир жумада 2-3 жолу тартам. Бош убактарымда эле, ооба. TikTok менен биргеликте Instagramды кошо алып кетесиз болуш керек, анткени баягы видеолоруңузду ал жакка да бөлүшүк дегендей, Ооба. Канча катталуучу топтоп калдыңыз? Азыр TikTokто 10.000ден ашык. Түшүнүктүү. Негизи бул тарапты мен мисалы соц тармактардагы ошол TikToктарды бийлеп, ырдап чыгаргандарда мындай чыгармачылыкка жакын адам деп эле түшүнөм да, анткени ал тармакка жакын эместер көп тарта бербейт болуш керек. Мисалы ырдап же болбосо бийлеп, жан дүйнөңүздө чыгармачылык бар окшойт. Негизи кызыкчу белеңиз? Ооба, мен Жумгалда Расманбетов атындагы балдар искусствого мектебинде окугам, бий жагында. Ошондон болуш керек деп ойлойм, TikTok тарткан. Бийлегениңиз бардыгын аябай окшош туруп бийлейсиз го. Мен мисалы сизди көрүп алып, анан чын эле бийчи окшойт деп калгам да. Демек бий тарабын окугамсыз? Ооба, 5 жыл окугам. Мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы TikTok тартып жүргөн болсоңуз, азаматсыз дейли, жөн эле адамдар отуруп видео тарта беришпейт, чыгармачылык балким бир ичиңизде көксөңүз бардыр, бир нерсени чыгарыңыз келеттир дегендей, жөн гана кызыгыптыр, балким сиздер дагы тартыңыздар дейли. Ал эми биздин коногубузга сиздер дагы суроо берсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Бир аздан кийин жолугушалы. Программабызды уланталы урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан кошулган болсоңуз,
бир аз секунд күтүп туруңуз, анткени бизде суроо бар. Жообун жазыңыз жана биздин белекке болуңуз дейли. Пиала Gold чайы жөн эле суусундук эмес, бул Борбордогу Азиянын маданиятынын, салттарынын чыныгы бөлүгү. Суусундук жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандартынын аркасында түзүлгөн. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Уланта берсек, аны эмесе биздин коногубуздан суроо бар. Гүлсүн, келиңиз. Сиз биздин көрүүчүлөргө бир суроо бересиз. Ошол суроону берсеңиз, ким биринчи бизге туура жооп жазса, биз 100 бирдик салып беребиз да, ал көрүүчүбүзгөчү. Же сиз салып бересизби? Мен салып Мен салып берем. Тамаша. Бул бизден эле болот. Сизден суроо болсун анда. мен анда логикалык суроо берейин. Кайсы адамда эки жүрөк бар? Мына ушундай. Кайсыл адамда эки жүрөк бар? Негизи бар да, Жок. Ооба бар. Эми иликтеп изилдеп баштаңыздар, кимде бар болду экен? Ойлонуп көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, кайсы адамда эки жүрөк бар болушу мүмкүн? Адамда негизи бир жүрөк бар деп айтып келебиз, бирок эки жүрөк да болушу толук мүмкүн экен, жана ал бар экен. Жообу дагы бар. Сиздерден күтөбүз 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан жообуңуздарды жазыңыздар дейли. Жана конокко болгон суроолор болсо айта кетиңиздер. Негизи TikTok бул азыркы мезгилдин жаштардын эле дейли десек, улуумун деле өтө көп отурат да бул жердечи. Өзгөчө жанагы сиз айткандай батылдарда отургандардын саны көп. Келечекте бул TikTok'ту жабабыз деген дагы баягы ойлорду айтып келишкен. TikTok жок болсо эмне кыласыз? TikTok жок болсо мен эч нерсе деле кылбайт болушум керек деп ойлойм, мен билбейм. Көп нерсени мындай ал жооп кетет деп мындай баягы орусча айтканда паника кыла бербейсиз окшойт. Жок. Берген суроолорума жоопторуңуздан байкап атам да көп нерсеничи. Мисалы, сиздин үй бүлөңүздө дагы кимдер TikTok тартат, ушул жака жакындар барбы? Сиңдим бир аз тартып. Көп деле жакын эмес бирок. Сиздин видеолоруңузду көрүп, күлүп аткан адамдарды карап, же болбосо суктанып аткан адамдарды карап, кандай эмоциялар болот сизде? Сүйүнөсүзбү? Ооба, мындай жакшы жазып атышса сүйүнөсүң. Жаман жазгандарга көңүл деле бурбойм. Аларга жооп жазган күндөр болду беле? Жаман жазгандарга жок болгон эмес. Если аябай эле жаман жазып баратса, блокко салып салган болду. Мына ушундай. TikTok тартыш үчүн жакшы телефон керек дегендеги. Мурдагы телефондорго салыштырмалуу. Мисалы, ошол эле iPhone айтып берели, жакшы тартат болуш керек, аны менен тартуу ыңгайлуу болуш керек. TikTok тартыш үчүн атайын телефонду алышым керек деп бир максат койдуңуз беле? TikTok тартыш үчүн деп максат койгон эмесмин, бирок эми өзүм эле кызыкчумун. Алам деп. Ооба, жакшы качество менен тартканга жакшы телефон керек. Мына ушундай. Көрүүчүлөрдөн келген дагы билдирүү бар экен. Саламатсызбы? TikTok'ту үйрөнүш керекпи же оңой элеби деп бизге суроо бериптир. 55-96 менен бүткөн абонент. Оңой эле деп ойлойм, бирок эми адамдардын өзүнө байланыштуу болуш керек. Мисалы, билегенди билсе, билеп тартат, ырдайм десе, ырдап тартат. Если билбейм, мындай эч нерсе кыла албаса, кантип тартат? Мындай аракет кылса болот, бирок.
баягы бул талантка дагы көз каранды экен да, кимдин кандай таланты болсо, мен мисалы сүйлөп эле чыга берсем, мага деле лайк басып, мага деле баягы комментарий жазгандар болот болуш керек, сүйлөп жаңылмаштарды айтып чыккандар бар ар дайым. Кыскасы, кандай талантыңыз болсо чыга бериңиз. Кийинки билдирүү бар экен. Саламатсызбы дейт, бир TikTok көрсөтүп бербейсизби деп суранган экен. Бул жерден болбой калат го, мүмкүнчүлүк болбой калат. Кийинкиси, саламатсызбы, дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? 72-53 менен бүткөн абонент ушундай суроо бериптир. Ошо өнөрлөрдөн бий эле го. Билейсиз. Ооба. Дагы эмне? Сүрөт тартасызбы? Жок, сүрөт тартпайм. Бетке макияж кылам де. Бетке сүрөт тартам. Негизи чынында эле колго сүрөткө тарта албай, бирок бетке тарткан макияж бул такыр эки башка албетте. Бирок мындай окшоштук жактары бар болуш керек, окшоштук жактары бар, бирок билбейм, мен мындай тартып деле кагазгачы тартып деле кызыккан эмесмин, тартып деле көргөн эмесмин. Балким тарта алам. Тартып көрүңүз үйгө бар. Бетке тарткандай эле болуш керек. Жакшы. Мындай жооп келиптир. Бири-бирин сүйгөн адам да бар деп. Жок, ал эки адам болуп калат да. Бир эле адамда. Бир адамда эле эки жүрөк бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эгиздерде да бар дейт. Эгиздер дагы эки адамда. Ооба. Булар туура эмес жооп болуп жатат. Дагы бир жолу сиздерге суроону кайталап өтөлү. Бир адамда болсо, туура, сиз айтыңызчы. Кайсыл адамда эки жүрөк бар? Бир эле адамда. Ал кайсы адам болушу мүмкүн? Ойлонуңуздар, жазыңыздар. Мага да кызык болуп турат. Жообу бир эле адамда эки жүрөк бар экен, ал кайсы адам? Биздин номерлер экранда жазылып турат. Жаза калыңыздар. Аз эле убакыттар калды бизде, андыктан биздин көрүүчүбүзгө белегибизди берип жеткирип беришибиз керек. Кийинки билдирүү бар экен. Саламатсызбы, Гүлсүн деп атыңыз өзгөчө экен, ким койду эле деп жазыптыр. 21-50 менен бүткөн абонент. Чынында эле. Эмне түшүндүрөт, анан ким койгон? Чоң адам койгон экен. Түшүндүр, эми күлүп жүрсүн деп койсо керек. Гүлсүн. Өзүңүзгө окшош аттарды көп эле баспы? Ооба. Көп эле бар, Кыргызстанда бирок аз да Гүлсүн дегендер. Түрктөрдө көп экен. Түрктөрдө. Гүлсүн дегендер. Мен анткени издеп көрдүм да. Интернеттен издеп көрсөм, ошо түрктөрдө көп экен. Чынында эле түрк сериалдарында мына ушундай аттар көбүрөөк кездештирчүбүз, чынында эле. Балким түрк элинен келген ат болуп кыргызчаланып Гүлсүн болуп калгандыр, Мына ушундай. Бизде болсо билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Ийгилик каалайм. Жакшы ырлардан коюп берип коюңуздарчы сураныч. Бүгүн атамдын да апамдын да туулган күнү болчу деп 08 43 менен бүткөн абонент жазган экен. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Атаңызды да, апаңызды да. Кандай сонун, бир күндө экөөнүн тең туулган күнү сонун экен. Бизде болсо сүйүп калган адамда деп жооп жазыптыр. Жок. Бул да туура эмес. Сүйүп калган адамда кантип эки жүрөк болот? Эки жүрөк менен сүйүп баштайм. Тилекке каршы, бул дагы туура эмес, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки билдирүүнү окуй кетейин. Саламатсызбы? TikTok тартууга канча убактыңыз кетет деп жазган экен. 007 менен бүткөн абонент. Жана айтып кеткендей эле, бир тартканда 4-5 жолу тартылат. Кээде аз эле убакыт кетет, кээде 3-4 саат кетип калат. Мына ушундай.
Конокко суроо ырдап бере аласызбы деп көрчүсү суроо кел. Аябай көп суроолор келип атат мага, эмнегедир мага да таң калыштуу болуп атат. Ырдап бере аласызбы? Жок, мен ырдай албайм. Ырдай албайсыз. Жок. Кызыгып көрдүңүз беле ырдаганга? Жок, кызыккан эмесмин. Жакшы. Кийинки билдирүү бар экен. Саламатсызбы? Сизди TikTok'тон көргөм мен дагы дейт. Чачыңыз башкача болчу деп жазган экен. 13-28 менен бүткөн абонент. О, мен ар кандай кылып өзгөртөрөм чачымды. Чачыңызды, чын эле көргөнгө окшойт анда, Кандай кылып өзгөртөсүз? Мисалы, алда TikTok'ко жардам береби же эмне үчүн Жок, өзгөртөсүз? ал өзүм үчүн эле. Кызыл, фиолетовый кылып кое берем, ар кандай цвет кылып. Бүгүн эле Бүгүн боягонго жетишпей калдым. кып-кызыл кылып келсеңиз болмок экен, же көп кылып. Кийинки билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Күйөө балабыз Кенжебектин тууган күнү куттуктап коесуздарбы дептир. Кенжебектин тууган күнү менен чын жүрөктөн куттуктап өтөлү. Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Анда эмесе биз жоопторго кезек бере берсек, өзүңдө эки жүрөк барго деп жазган көрүнүшүбүз. Балким азыр жообун угабыз. Бизге биринчилерден болуп туура жооп жазган боюнда бар адамдын эки жүрөгү бар деп жазыптыр. Бул туура жооп, Ооба, туура жооп. Туура жооп жазылыптыр. Аягы 70-85 менен бүткөн абонент жазыптыр. Чынында эле туура, боюнда бар адамдын эки жүрөгү бар экен. Өзүнүн жүрөгү, анын ичиндеги кичинекей үн жүрөгү. Бул туура деп табылды. Андан сырткары дагы кош бойлуу айымдарда эки жүрөк болот деп 1903 менен бүткөн абонент, 6186 менен бүткөн абонент, жана биздин кесиптештерибиз жазып жиберипти, боюнда бар адамдын эки жүрөгү бар деп. Күйөө балабызды окудум. Саламатсыздарбы? Боюнда бар аялда эки жүрөк бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен деп жазыптыр. 2850 менен бүткөн абонент. Туура жаздыңыздар. Бирок кичине кечигип калдыңыздар. Биз болсо биринчи тапкан көрүүчүбүздү чын жүрөктөн куттуктайбыз жана 101дик сизге ыйгарып коелу. Гүлсүн, биздин убакыттар аягына келип калды. Баягы көз ачып жумгуча деп коет го, ошентип аягына келип калды. Сизге эркен микрофон берели. Биздин көрүүчүлөргө балким жакшы каалоо тилектериңиз бардыр. Бардыгыңыздарга бакыт каалайм, ден соолук каалайм. Оорубаңыздар. Ошо. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Мына ушундай тилектерге биз дагы тилектешпиз. Жана Гүлсүн, бул белек биздин Пиала Голдтон чай ичип, кружка менен чай ичкенде дайыма бизди эстеңиз, барып ушинтип интервью бердим эле деп келип туруңуз. Сизге бул белек болсун. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто TikTok блогер Гүлсүн Ысталбековна болду. Биз болсо эфирибизди жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар деп айтабыз. Дайыма эртең менен 8-ден 10-го чейинки аралыкта 2 саат бою түз эфирде оюндарды ойноп, белектерди утуп, дайыма биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.